Assalamu alaikum tuğanlar. İşleriniz yaxşı, amansınlar, жақсы салып тұрдыңыздар. Bizde saat boyunca saat 9:30 oldu Moskva saati. Tuğanlar, bugünkü tema ушул Улукбек Карыбеков деген жигитиз бар экен, Кыргыздын патриот жигиттердин бири экен. Ошо боюнча болмокчу туғандар. Бул баланын ичиндеги жүрөктөн чыккан сөздөрдү мен сиздерге азыр көрсөтөм туғандар. Өзүңүздөр баа бересиздер. Мен ошол боюнча бүгүн ушул бала жөнүндө эфир кылмакмын. Şunu görüp koyuslara tuğanlar. Bölüşüp tuğanlar. Men şu balan jigitten bölüşüyoruz tuğanlar. Bölüşüyoruz tuğanlar. Oynayışın, güleysin, bırak bağırıştın, ayağı olat, çek olat, Kırgız'ın. Elim. Düşüngön Kırgız, düşüngön el, düşün öyle. Düşünbөгөнү байларга, бизнесмендерге, шинкиликтерге кызмат кылып, последний продажный, конченый болгон адамдар гана аларга кызмат кылат. 30 жыл, 28 жыл bölüşüyoruz tuğanlar. Aybek bölüşürgün. Жашап келдиң. Эл өзүн багып келген, карапай элим. Өкмөттүн талабына муктаж болбойт. Өкмөттүн берген берсе дагы кичинекей бир чымчык жегидей бергендери бар. Бирок ал дагы толугу менен жетим жесирге толук келбеген күндөр болгон. Ушул нерселерди көргөн, бирок көрүп туруп бүгүнкү күндө Кыргыз эли эмнеден коркуп атат мен билбейм го. Бүгүн сен ошол мына Чоң Казатты айтып кетейинчи, Чоң Казат, сени Мамуткан менен Сыймык, силер дагы бир коммунизмден калган бир продажный, баягы согушта качкан экөөнү теңедим силердичи. Силер элди жабынып туруп, бийликке барганыңарда чичип алып отурасыңар. Бириң генерал алып, бириң башында не деп сүйлөп атты, Мамуткан. Сен чачыңан, тунго сен чачыңан, ошо агарган чачыңдан сеничи. Эми сен башында бул мыйзамсыз, бул андай, мындай деп чыктың. Сенде бет болса сен чындыкты сүйлөгүн чыгарда элим үчүн иштейм деп, азыр эми ошол конституцияны колдойлуп чыгып атасың. Мамуткан, сен ордуңда болгондо чыныгы Кыргызга күйгөн адам болгондо чыгып сүйлөбөйт беле. Bölüşüyoruz tuğanlar. Şu balanı позициясын колдоп, ушул бала жаңы конституцияга каршы чыгып атат. Чыксаң жарашмак. Эл, мен уят кылдым, уят болдум сиздерге. Сыймык сен да чыксаң болот. Мен силерди алдадым, силерге уят болдум, кечиргиле мени десең, карапай элим берешен эл кечирип деле коет. Бүгүн ошол Акаевдин алдында кошоматчылар келип садырга кошомат болуп, сасык нерсе болсо ошол жыттуу деп отурасыңар де, сасык нерсени көрүп, ошол мына баягы терминде сүйлөгөн депутаттардын жүзү дагы көрүлдү. Ошону дагы көрүп туруп Кыргыз эли мындай, кандай десем, көрүп туруп сен чындыкты өзүң айта албасаң сен, мен кыргызмын, мен мусулманмын деп эле кой. Бүгүн эч кимге бийлик керек эмес. Бийлик эч кимге керек эмес. Бийлик ошол өкмөттүн курамы эч кимге керек эмес карапай элимге. Карапай элимдин сен мындай ишин аткар, бийликке келдиңби? Ошо бийликке кошомат кылып атасыңбы? Сен эл менен бир оз кеңешип, элдин талабын кыл. Бүгүнкү нерсе болуп аткан кээ-бирлерге ана иш болуп атат, мына иш болуп атат. Иш болбойт. Bölüşüyoruz tuğanlar. Көбүрөөк bölüşüyoruz. Көп адамдарга жетин туғандар. Апаңдын пасовасы көтөрүлгөн жок, балаңдын пасовасы көтөрүлгөн жок, атаңдын пенсиясы көтөрүлгөн жок. Бүгүн ошол каякка барса дагы сенин продуктаң арзандаган жок. Бүгүн сен мактаганчалык bir самолет келип, ели менен каттап, үзүлүп, белети асман чапчып турган жери азыр. Сен мактаган садырдын кылган ишин кара. Кыргыз эли кошомат кылып келе берсек, биз
Kırgız eli barıp mınavi hazır oşol men aytып berdiler oşol ilgeri oşol un jelbagan gündör makanan jep жүгөрүнөн jep жүргөн bizim Kırgız elim. Молодец. Бүгүн сен Билеже, молодец. Красавица. Senin кандай десем Бөлүшкө туугандар, группаларга бөлүшкө көп адамдар көрсүн ошо жигитте молодец экен. Ачык так сүйлөптүр. Сыймыктан атырган болуп калдым да менче. Bir adam menен эмес, чындыкты сүйлөгөн адам менен эмес. Бүгүн Кыргыз элим, бүгүн мен бардыгыбыз дебейбиз. Бүгүн чындыкты көрүп силер айтпай, коркуп турганыңар бул Кудайга дагы жакпайт. Чындык келет. Бирок мен өлүп калсам келеттир. Бүгүн сен көрүп калып, көзүң менен көргөн нерсени сен айт, же талабыңды аткар. Урматтуу Россиянын жерге иштеген мекендештер, биз чындыкты талап кыла берели. Бул тополон кылыш биздин да колдон келет. Кыркырыш, бакырыш. Бирок мына бөдөнүң чындыкты айтпаса, сен оозуң менен же популисттик кылганың бекер. Жанагы аксакалдар, энелер бүгүн силердин берип аткан патаңар дагы өтпөйт, ачык айтайынчы. Силер Акаевдин малында пата берип келгенсиңер силерче. Силер патаңар Кыргыз элини жерге тыгып, канын ичирип, сордуруп келеткан патаңар болду силердин, ачыгын айтканда. Аксакалың дагы, гарың дагы. Бүгүн мына берген патаңар адал болбойт. Бүгүн арам жолдо баратабыз. Бүгүн конституцияны кээ-бири түшүнбөйт. Буга чейин мен да кайтып келгем. Бийликтен не бар эле деп. Башым жетпегенчелик деп. Мына көдөнүң ачка турганда көрүп туруп сүйлөйсүң. Көрбөй туруп эч ким сүйлөбөйт азыр. Көрүп туруп сүйлөйт. Мына интернетке чыккандар. Бүгүн кимдин интернети болсо эле ошону биз таң калып, сен ошо кайсы бийлик элге жакшылык кылсын, ошондо сен элиң менен сыймыктан качанга чейин кошомат кылып келейтасың Кыргыз. Согуш малында дагы орустар мынчалык сатылган эмес. Ошол орус сатылган эле атын өлгөнүм деп өзүн такап аты өлгөндөр. Урматтуу Кыргызстан мекендештер, ошол 11-апрелде алына турган эмени көрдүңөр. Ошол саясат, ошол чимкириктерди да көрдүңөр барыңар. Журналисттер чыгарды кандай жол менен конституция жазылганын, элге иштебеген конституциясын. Ошону көрүп туруп биз жакшы мемлекет кандайсыз? Ошону туугандар көрүп туруп ошо чимкириктер ошол айтып атат, ошол мына кээ-бир депутаттардагы чындыкты ошо элге айтып коелу деп айтып келген депутаттар да көрдүк. Бирок ошолор чындыкты айтса биз бошой мемлекет не кылайын? Ушундай урматтуу мекендештер, мен жөнөкөй айдоочу болуп иштейм мен. Турадамын. Мен ошо Кытайына дагы бардым, Тажикстанга бардым, Өзбекстанга бардым. Бирок ошол ичине кирген адам гана ошол жактын жашоо турмушун билет. Бүгүн биз Кыргызстан, гүлдөгөн Кыргызстанда отуруп, башка өлкөнү сыймыктанып отурабыз. Сенин өзүңдүн өлкөңдө сыймыктана албасаң, сен башка өлкөнү сыймыктанба. Sen sözünde de ol jakpayt Kudayga деле. Урматтуу Кыргыз элим, биз не дейбиz? Биз ушу кошомат кылып келген элбиz. Ошол бирөөнүн ошо жаткан аталардын арбагы колдосун. Ошол чыныгы Кыргыз элин колдосун. Ошол ааламды el üçün, yer üçün ölüp kalgan adamdardın arbagı çındığı bugünkü çındıkты süylögen Kırgız elimdi koldosun. Men oşon aytam. Bugün kanday bilik geldi. Sadır geldi be. Sadırdın
Sadır'dın koldoçulары, Sadır'dın süylögen sözün ukkula. Bugün kılıp atkan işin görgüler. Aldın hazır senin kanday desem akçaң bez senin süylögen sözün menen çeçilet kaysı mamleketke barsaң dagı мамиле кылсаң ошол нерсе чечилет. Бүгүн ошол айткан сөзүн кылалбаган бүгүнкү келген Садыр бүгүн айта албаган кыла албаган ишин биз көрүп туруп айтып атабыз. Бизге бийлик кереки жок. Ошол мыйзамды жол менен ошол эл деп келдиби ошо эл менен эсептешсин. Бүгүн ак үйдө отурган чимкириктер мыйзамсыз отурат. Бүгүн ошолорду жамандаган ошол мекени Садырдын колдочулары ошо чимкириктерге чоң казатта чыккан жамандап. Бүгүн ошолор чимкириктерге бир сөз айтпай отурат. Мен чимкириктин баарын жаман дебейм. Чимкирикте дагы ошол 5 болобу 6 болобу ошол элге айтып атат. Бирок ошону дагы биз жаман жакка көрө албай ошону дагы бурмалап атабыз. Жөнөкөй кыргыз эли комментарий жазасың сен дагычы. Бирок сен Кудайды кара биринчи. Анан жаз. Отуруп алып эле ар кандай сөзүңдү жазбай. Чынына келгенде кыргыз элим эл калат. Ошол кимиси болсо дагы кетет. Биз кыргыз эли биз убактылуу гана күйүмдүү болот экенбиз. Sen чыныгы патриот болсоң, чыныгы кыргыз элин ойлосоң, sen мыйзамды жол менен жүрөсүң эле, Садыр Жапаров. Бүгүн ошол айткан деген адамдарды дагы бүгүн тентип эме кылтасыңар. Урматтуу милиционерлер, урматтуу укук коргоочулар. Биз ошол үстүндө ким болсо дагы чындыкты чындык үчүн күрөшө турган бир кызматкер бололучу. Бирөөнүн ошол министри бок же десе бок жебейт десең, бирок адамдын укугу эң улуу турат го бүгүн. Мен не дедилем, урматтуу кыргыз элим? Биз 30 жыл кыйналып келгениңди дагы бүгүн сезбей, бүгүн ошол арам жолго карап кол чабып коштоп отурсаң, кыргыз эли шооруң өзүңө. Ошондо дагы эп деген экини жеп жашап кете берет. Бизни өкмөткө кошомат кылып, өкмөткө ийилип. Урматтуу кыргыз эли, кошуна өлкөгө тырнакчалык теңелбейли. Кошуна өлкөгө. Ошол өлкөнүн ичинде жашасаң сен билесиң ошол жердечи. Бүгүн Кыргызстанда эшек жайлоодо жүрөбүз. Эшек жайлоондагы жайлоонун баркын сезбей, бүгүн ошол жап жашыл жайлоону дагы биз капкара жайлоо кылып бүгүн баратабыз. Эртең бүрсүгүнү сага эч ким кепилдик бербейт эл. Sen кошомат кылып, sen кандай десем, шунчалык жаман сөз келет экен, мындай интернетке чыгып атканда кичине карайт экенсиң. Бирок кыргыз эли ошол жого баратабыз бүгүн. Бүгүн жанагы журналисттерге да кайрылып кетейин. Чыныгы журналист 30 жылдан бери кошомат кылып келдиң, жамандап, акчага жакшылап. Бүгүн sen дагы чындык үчүн, сенин дагы балаң бар, неберең болот. Бүгүн sen билип туруп, sen ошол арам ишти көрүп туруп, элге жакшы деп чыгып атасың. Урматтуу өкмөт курамында иштегендер, эжелер бар, агалар, байкелер бар. Бүгүн арам ишти барыбыз карап билип отурабыз. Бирок унчукпай бизнесим алдырам, жана башка малдырам дешибиз мүмкүн. Бүгүн bir балаңды өлтүрсө дагы бүгүн чындыкты айтып отура турган күн келди кыргыз эли. 30 жыл каныңды ичирип, каныңды солдуруп келдиң. Bir балаңа пособие бербеген өкмөттөн дагы эмне үмүт кыласың? Кошомат кылгандарды өзүңөр көрүп келдиңер.
bilikке bardı, bilikte iştep dağı gördü. Bugün şu elimdep bargandарды gördüңөр Kırgız eli. Bugün Sadırдын koldaçıları. Çınıga sen Sadırga kuyba, kamçıga da kuyba. Sen arttığında 6 milyon el var. Bugün tuğul atkan yaş bala bul dünyaya narazı olup gelmegende tilek kılam mençe. Bugün Kırgız eli jegenin dağı, kadamın dağı aram dep aytaman mençe. Bugün aksakalın dağı, karın dağı senin patan ötpeyt bugün. Bugün Allah karap turgan gün uşu Kırgız eli oңalsın. Kırgız eli düşünsün dep Allah uşu günge çen koldop keleytat Kırgız eline. Biz adal mehnat menen, ak jol menen biz yaşabay kaldık Kırgız eli. Biz koşamat menen yaşap kaldık. Bürönü kol çalıp yaşap kaldık. Men şu jönökay jaran katары ошол Жапаровду ошол кумтөр боюнча танылганда менин да колдогом. Менин дос аяштарым ошол жерде пикетте жүрүп камалып чыгышкан. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын эли. Biz uşu günge çen унчукпай жашап келдик. Bundan mıneka dagы eger sen karap turup sen çındıkta ayta albasan sen musulmanmın, men Kırgızmın deveyle koy. Kırgızstanda yaşayımın deveyle koy. Sen bugün kunda sami продажный sen Kırgızsın bugünçe. Nege men satkınsın da otam. Sebebi görüp gelgen gözüm menen ayta otam. Baylarda, biznesmenderde, hökümetте işlegenlerge koşamat kılıp çurukap gelgen biz satkın Kırgızbız. Bugün birliktin bu atkan işin görüp durup Kırgız elim erten 11 aprelde sen tanda sen oşol Sadırdan sözün uğup durup oşol nerseni talap koy. Oşol jerde süylesöň. Urmattуу Kırgız eli. Biz el dagы деле өзүбүз жашап келебиz. Бирок Кыргызстанда оңоло турган күн келиш керек да урматтуу Kırgız eli. Урматтуу туугандар, не дейтилем? Азыр мен ушул кандай десем, bunu mınabı gödönün karap durup bunday çıkpay koy albayt kesin. Urmatlı Kırgız eli. Bugün jaş jubaylar gelecek jaş dep sadır çıkkan jaştardiki dep. Bирок jaştar biz жаңы turmuşka çıkan degen karındaşlar, жаңы үйлөнөм degen iniler, oşol menin 4 balam var. Bирок пособие албайт бүгүнкү күндөгчө. Пособие албайт. Şunday balаңдын ырыскысын жеген бийликтен нени үмүт кыласың дагы? Нени үмүт кыласың? Кичине эле туугандар, мен да краным келип калды мына. Ишенбесеңер мына. Айда dedi. Ayda dedi. Молодец, красавчик. Ошол урмат мекендештер. Тынч болгула, сүйлөшөбүз дагы. Аман болгула. Кайда жүрбө, тынч болгула деп айтам менчи. Tuğanlar Tuğanlar, mına gördüңүздөр, men ойлодум эле Кыргызстанда ушундай биздин активдүү жарандар калбай калды десе, өтө көп экен. Бизге окшогон жарандар көп экен. Кыргызстандын келечегин кайдыгер карабаган жигиттер көп экен. Men ушул баланын видеосун көрүп бүгүн аябай сүйүндүм туугандар. Себеби акты ак деген, караны кара деген. Калыс сөзүн сүйлөгөн балдар бар экен туугандар. Ошон үчүн Кыргыз элим, мен да кайрылып кетем. Мен кече эфирге чыктым эле, ошо Тилекмат Көрөнтү камап койгон куугунтук, саясий куугунтукта камаган үчүн мен кече эфирге чыгып кичине
эмоцияга алдырып койдум. Az 1 мүнөткө туугандар, az 1 мүнөткө. Туугандар, кечиресиздер кичине. Мен ушул жигитти көрүп аябай сүйүндүм. Мен себебим түз эфир эмес тууган, бул түз эфир эмес, бул ушул бала бүгүн эртең менен эфирге чыккан экен. Бул да Кыргыздын жараны. Валейкум ассалам, Азамат Мамажунусов. Ушул баланын аты Улук болот экен. Ушул биздин Кыргызстандын жараны, өзү айдоочу болуп иштейт экен. Менин үмүтүм өчө элек туугандар. Менин үмүтүм неге өчпөдү? Себеби ушуга окшогон жигиттер бар экен. Калыс сүйлөгөн жигиттер бар экен. Адилеттүү сүйлөгөн жигиттер бар экен. Мен ошон үчүн кыргыз элин коркпогонго чакырып кетем туугандар. Тилекматты камады, бирөөнү камайт, экөөнү камайт, үчөөнү камайт. Бирок биз кыргыз эли бир муштумга келсек бардыгыбызды камалбайт туугандар. Ошо эле куугунтукту ушул Садыр ага өзү көргөн туугандар. Убагында өзү көргөн, куугунтукту көргөн нерсени башкага көрсөтүп атат. Азыркы жаш баланын тагдырын мындай айтканда сындырып атат туугандар. Мен азыркы сот өкүлдөрүнө, ушул МВДнын өкүлдөрүнө кайрылып кетем. Кече эмоцияга кичине алдырып койдум. Кечиресиздер, кече өтө катуу сүйлөп коюпмун. Мен ошого кечирим сурайм. Бирок ачык сүйлөш керек туугандар. Ошон үчүн туугандар, ушул милиция өкүлдөрүнө, сот өкүлдөрүнө кайрылып кеттим. Акыйкат, бул бул бала тилекмат, мен мисалы, тилекмат. Бул жерде жөн эле каралап эле жалак жабып эле камадыңар туугандар. Бул туура эмес. Мына ошо эле Райым миллион азыр камалып клиникада жүрөт, чийип кетти. Коля Кыргыз домашний арестке чийип кетти. Ошолордон өткөн преступник болуп калды Тилекмат. Тилекматтын бир нерсеси болду, ачык калыс сөзүн Садыр акеге айтты. Критика кылып, конституцияң өтпөйт, конституцияң болбойт. Иштейм деген адам конституцияга өзгөртпөй деле иштейт. Мен буну башында эле айтып кеткенмин. Бул жерде мындай болот туугандар. Бул жерде туугандар, бул жерде баягы оралбаган орок тандайт болот. Садыр агама керек болсо 100 жыл сурап берсек деле Кыргызстан иштеке кыла албайт. Конституцияны 100 жолу өзгөртүп, 200 жолу өзгөртүп койсок деле иштеке кыла албайт. Бул жерде Садыр ага фигура. Мындай айтканда, ошо эле Жээнбек, Райым миллион, ошо эле Коля Кыргыздын курчагы. Onu bardığız bilip durат. Саясатты түшүнгөн адам түшүнүп турат. Неге ушул сценарияларды кылып атат? Ошо сценарийнын кылган себеби ошо. Кечегенде Райым миллионду баягы Райым миллионду 260 миң штраф берип туруп, судья Дыйканбаев деген судья чыгарбады беле. Ошондо ошол Дыйканбаева Райым миллиондун колунда иштеген Ашимович беле ким эле ошол. Ошонун өкүл кызы экен туугандар. Мындай кылсаң круговой бардыгы эле круговой келе берет экен, круговой болчу бири-бирине самосвязаны экен да. Ошон үчүн булар просто сценарий кылды, элди алдап атат. Самым деле Райым миллион Садыр аганын шефи. Кыргыз Коля Садыр аганын шефи. Жээнбектер биргеликте азыр иштеп атат туугандар. Ошол. Анга таң калыштын кереги жок. Себеби биз билебиз, Садыр агабыздын кумтөр менен таанылганын биз билебиз туугандар. Кумтөр менен таанылганын билгенден кийин ошол кумтөрдү улутташтырабыз деп, ошо самалып, ошо ак үйдү басам деп 2 жол соттолуп чыкты, туурабы? Биз көрүп тур. Неге калыстык сөзүбүздү сүйлөйбүз туугандар? Соттолгон адамды соттолду дейт. Керек болсо бул Садыр агага өкүм чыккан, жогорку соттун өкүмү чыккан. Бул бир эле буга эмес, Ташиевке чыккан өкүм жогорку соттун. Ошондой туугандар. Мен сиздерге кайрылып кетем туугандар. Кайдыгер карабайлы. Азыр Тилекматты кармады, эртең дагы бирөөнү апарат. Дагы бирөөнү апарат. 5-6 тонн. Мына жаштардын эми тагдырын сындырды, мындай айтканда келечеги сынды. Азыр бул бала түрмөгө отурат, Садыр агага окшойт. Бул дагы бунда пресс болот, давление болот. Буларды биздин методун билебиз да, булардынча. Бул ушул бийлик мен неге мыйзамсыз деп айтам да туугандар. Мыйзамсыз деген жери бар да. Мыйзамсыздын ушери жаман. Мага окшогондор тааныбай коет. Ошон үчүн мыйзамдуу келиш керек. Мен мисалы неге тааныбайм деп атам? Себеби бул өзү эле ошо Тилекмат 4 пост жазган экен. Мен көрүп чыктым, 4 пост жазганынча. Ошол 4 постта бул ачык деле нерсе жазып атат. Мындай эле айтыптыр. Просто баягы Шерали хандын
кам болуп келгенде өтүгүн нүсүби өтүгүн илип койгонбу баягы чокоюнчу. Ошондой кылып эле айтып коюпту. Каерден келсең ошол жерге барасың депчи. Бирок действительно туура эле айткан. Мен Садыравага айтып кетет элем. Садырава, есть начало, есть конец. Мен айтып коеюн. Мен сизди ошо 2017 сизди ушунчалык жилет эткен экен, Бишкекте жүрүп ушу сизди камагандарчы. Ошону ошибся я. Чын айтайын. Сизди Сегизбай ошол жерде эле бир катуураак эле сүзүп койбоптур да. Мен ойлоп калдым ошончо. Анан ошон үчүн туугандар, бул кишини эми көрүп атабыз. Мына иштейм деген адам туугандар 6 ай өттү. Иштейм деген адам 10 күндө результат көтөрөт. Чын айтайын, 10 күндө результат көтөрөт. Результатты көрсөтүш керек. Міне, бунун результаты эмне болду туугандар? Ташиевке генерал-лейтенант берди. Жапыкеевке генерал-майор берди. Ушинтип эле бири-бирине наам тапшырып эле, сүйүнүшүп эле путешествие кылып Россияга келди. Казакстанга барды, Өзбекстанга барды, эми дагы бир жака барат, эртең Кытайга барат. Ушинтип эле путешествие бассейнди жакшы көрөт экен, бассейнге чөт экен туугандар. Мен дагы туугандар айтып кетейин. Азыр берде бир жигитибиз бар эле, Айбек деген. Ушул жигит менен бир сүйлөшүп турган сөздөрүм бар эле. Туугандар, бөлүшөбүз, эфирди бөлүшөбүз. Аябай көп бөлүшөбүз туугандар. Эфирди бөлүшөбүз. Не дейт? Оюңуз келгенде Жыргал. Жыргал, оюм сага кызыгы барбы же жокпу? Айтчы. Сен одан көрсө абаңан сурабайсыңбы, эмне иш кылганынчы? Абаңан сура. Мына 6 айдан бери эмне иш кылдың деп мындай талап койбойсуңарбы одан көрө? Онага күнөөсү жок адамдар түрмөгө тыкпай. Күнөөсү жок адамдар жала таап, жаш балдардын тагдырын, активисттердин тагдырын, ошол бала, мен айтып кетейин туугандар. Ошол бала Садыраваны колдоп чыккан бала ошол. Телекмат. Ошол Садырава 2017-жылы түрмөдө отурганда. Эми кандай акыйкат? Кайсы адилетти айтып атасыңар эми? Адилет бар дейсиңерби? Биз кыргыз элинде мына азыркы улук айткандай эрчимей калып калдык. Чын, эрчим. Ошо популист сөздөргө ишенип, жомокторго ишенип, ошондой жомокторго ишенбей калдык. Ошол жомокторго, популист сөздөргө ишенгенде, ошол Садырава өзү ошо Кумтөр боюнча, Кумтөрдүн атынан танылган, популист сөзү менен танылып чыгып, ошо менен келип түрмөгө отуруп, келгенден бийликке келгенде не деди? Кумтөрдү алтын калбай калды деди. Бир. Райым камалат дедилер, Райымы камалып кайта чыгып, клиникага чыгып кетти. Кана бул кандай аяктагы адилетти айтабыз туугандар. Биз 5-октябрда болгон кыргыз элинин жеңишин урдатып койдук, кайта калтырып койдук туугандар. Биз ушу Садыр абага ишенип бердиңер эле бийликти. Мен башында айтып коем туугандар. Мен бул бийликти айттым. Садыраванын талапкерин да президентке тааныган эмесмин. Президенттигин да тааныган жокмун. Себеби бул фальсификация болду. Бул эле бир эле Садыраван эмес. Мен ошол эле Жээнбековди айтып кетейин. Onu да тааныган эмесмин президент катары. Керек болсо Атамбаевди тааныган эмесмин президент катары. Азыркы биздин заманда мындай болуп калды, пактагорлор болуп калды. Көп баягы пакта коюп жүрүп, кече карап көрсөм пакта коюп, баягы бир Халиков деген Айдар деген киши бар экен, чоң эле киши. Менин карындашым Орозайымды жамандап бир пост чыгарган экен. Анан мен өзүнө жараша өзүнө окшоп пост чыгарып койдум. Анан ошол чоң эле киши. Ошол киши ошол акыбалга деңгээлге түшсө, бул мен билбейм. Ол киши Хайдаров аты деле Айдар Халиков деген киши өзү Ферганада төрөлүп өсүп чыгып, ошол Ферганадан чыккан киши экен, бир партиянын председатели экен, зам председатели ошондой экен. Ошол председатель, ошол зам председатель Садыравага жагынам деп кичинекей өзүнүн кызы менен тең кызды ошол кызга уят сөз пост чыгарып. Эми элестетип көргүлө. Эми ошол 60ка чыгып калган киши өзүнүн кызы менен тең кызга ошондой жаман пост чыгарса, эми элестетип атасыңарбы? Мен билбейм анда. Мен кече өзүнө жараша жооп бердим. Кече мен бунун Айша деген кызы бар экен. Ошо Орозайым куракты окшойт. Мен айттым, СМС да жаздым. Кызыңы ошентип бирөө пост чыгарып, ошентип тоң койсо жакшы экен дедим. Ачык эле айтам, мен бул эфиримде кечиресиздер бул сөзүмө. Мен ошентип СМС жазып бердим. Бирок жооп келген жок.
Анан ошол эле ошол нерсени баягындай бирөөгө жала жаап, бирөөнү каралап, ошондой дезинформация бербесеңиздер, мына Садыраванын тарапташтарына кайрылып кетет элем. Туугандар, колуңардан келе турган ишти кылсаңар. Мындай элге мындай элге жага турган ишти кылсаңар, туугандар, элге жага турган, элге жардам бергиле. Абаңар кайтып келе, мына эл кыйналдым, 1 литр май 150 чыкты дегиле. Bir kap un 2000'e çıktı degili. Oşo комиссияны koya tur. Mına eldin kögöğün çeçeli dep aytıp koyboysunlar awаңарды. Awаңар mına internetте oturat, men bilem. Awаңар oşo Facebook'ta oturat. Qaysı bulaklarda bardığında oturat. Men bilem, awаңарды oturganda bilem. Баягы фейктерди создавать etken uşu awаңар. Главный rolde uşu создатель uşu. Баягы Айгүл жеңебиз деп азаттыктан чыкпады белем. Bular bilet. Eldi manipülasya kılgandı bilet bular. Sebebi bu şunçalık özdeştürgen elde manipülasya kılgangaça sebebi türmede oturup özdeştürgende tuğanlar. Yemem ne değil tuğanlar. Ben suyundum. Şu bizde adiletli kalыс aytkan jigitler var ekendi. Ben oyladım ele ona Guni, Puni, ona kimele Bakay, Bekzat'a okşagan trapkalar desem bizde patriot jigitler var eken. Kalıptır tuğanlar. Suyunuşumuz gerek. Ошон үчүн мен дагы бир жолу кыргыз элиме кайрылып кетем туугандар. Тилекмат Куреновго боштондук. Ак ийилет, бирок сынбайт. Ошол эле учурда ошол эле саясий маанайда куугунтукту Садырова көргөн, жакшы билет. Эсиңен чыгарбы? Нүсүпби Шерали хан болуп келгенде ошол жерге чокко ийилген. Мен сизге да эскертип коеюн. Эсиңизден ошо түрмө чыкпасын. Ошо түрмөгө барып калыш 5 мүнөт, 2 мүнөт же 1 саат же 1 жыл же 6 ай. Ошол Садырова. Ошон үчүн азыр кылып аткан мыйзамсыз кыймылыңарды токтоткула, мына бийликке кайрылып кетем. Токтотпосоңор кеч болуп калат. Бул менин эфириме киргендер, айтып кетейин, жакпаса кирбеңиздер туугандар. Эми туугандар, сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берейин мен. Мен ошол азыр эфирди карап отурам. Ким кай жерде эмне болуп атат. Мен анан ошол сот ким кайсы сот канча санкция берди, кайсы следователь карады. Бирок кече тинтүүсү да мыйзамсыз болуптур. Урматтуу мекендештер, кече не дейсиздер? Акыркы сөзүмдө. Тинтүү жүрүптүр кечегинде. Ошо үйүндө жүргөнбү, кай жерде же офисинде жүргөнбү? Бул мыйзамсыз. Мен айтып кетейин башында эле. Менин сөзүм уксаңар болот эле. Мен 3 ай, 4 ай мурун айтканмын. Бул адам жарабайт президентке. Бул адам слабый адам. Себеби слабыйлыгы неде? Бул куугунтук өзү куугунтук деп келбеди беле, куугунтук деп камалбады беле Садырага. Түрмөгө түшкөндө эмне кылды? Эси сол адам мойнун кесипейт. Суицид менен заңлап кетти. Мен кандай адам деп психиатрлерден сурап көрсөңөр айтат. Мен специалист эмесмин. Мен бирок өзүмдүн жеке оюмду айтып атам. Бул адам мен билбейм, Кыргызстанды Кытайга бир региону кылып жүрбөсө эле болду эми. Кытайга эле сатып жүрбөсө бизде. Мен айттым, жетим тонну берет деп ошо 2-3 ай мурун айткам туугандар. Жетим тонну берет. Баягы кечээинде Байтерек деген Галина Байтерек беле пресс катчысы айтып чыгып, кайта өзүнүн сөзүн оңдуп, дагы башкача сүйлөй баштады. Себеби элдин кыймылын, элдин действиясын көрдү. Элди текшерип көрүштү. Бирок эл молодец. Сразу чыкты эле. Биз такталган информацияны берип бердик, ушундай толуктап коюшту туугандар. Бул эми бул жоопкерчилик бул Галина Байтерекке да каралыш керек. Себеби пресс-секретарь президент, мен тааныбаган президенттин пресс-секретары ошо Садыраванын сөзү болот. Сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берейин.
Жоқ, Садыраваны мен адам қатары мен айтып келдім. Садыраваны как аwa қатары сыйлаймын, адам қатары. Бирок саясатчы қатары сыйлаймын. Силер айырмалагыла. Жеке жашоосуна мен асылбайм. Мен саясатына, кылган ишине, саясатта эмне кылат. Мисалы, эми өзүңөр элестеткиле, мен бир сөздү айттым да, мен бийликке келсем де, мисалы да, образына кетип кетейин, образын айтып кетейин, орусча айтканда. Мен бийликке келип, мен келгенде мына Кумтөрдү мен улутташтырам деп айттым, Кийин бийликке келдим. Ошол нерсени кылбаса мен отставкага кетишим керек. Туугандар, себеби өзү саясатта ошондой. Этика деген болот. Сен айткан тилден чыккан айткан сөзүңдү кылбасаң, мына европалык мамлекеттерде отставкага кетет туугандар. Ошону билип койгула. Ошон үчүн мен бул Садыраванын жеке жашоосуна аралашпайм, бирок саясатына президент катары тааныбайм, бирок саясатына аралашам туугандар. Ошон үчүн менин айырмачылыгым мына Садыраванын тарапташтарынын айырмачылыгым ошодо туугандар. Мен никогда мына Садыраванын тарапташтарына окшоп личностька асылбайм мен никогдачы, ошону билип койгула. Кечегинде жүрөт ошол болбогон сөздөр, ажырашып кеттир, Орозайым кыз экен, ошентип сөздөр чыгыптыр да. Анан мен карап отуруп кече жооп бердим бардыгыначы. Эмне жөнүндө ызычуу болуп турат. Бул эмне жөнүндө ызычуу болуп турат? Ошо Тилекматты камап коюптур, ушу бийликке ушул 4 пост жазган экен, ушу бийликке. Ошон үчүн эле бир 4 постко камап коюптур турганда. Бул акмакчылык. Кантип 4 постко бул сөз эркиндиги деген нерсе бар. Мен айтып кетейин, сөз эркиндиги. Мен мисалы ошол Тилекматка айтып кетип элем, ошол түрмөдө отурган эми кок кыз 2 айга камай турган болсо, мен айтып кетейин. Тилекмат, түрмөдө отуруп деле сүйлөбөр. Тилиңи эч ким кесе албайт. Кессе башың kesет. Эркек, молодец. Мен анан туугандарына, Тилекматтын тарапташтарына, ошол жан досторуна, инилерине, агаларына калып кеттим. Бүгүн аракет кылыңыздар туугандар, алып чыкканга. Ошол эле мен айткан, кече мен айтып кеттим эле, кайсы следователь кече обыс кылды. Ошону жазыңыздар, мага жазып мен эфирге алып чыгам. Кайсы судья карап атат, кайсы прокурор, ошолордун полный данныйлар жазды. Кайсы 7-нчи этаждагы Ак үйдөн приказ келди, ким кайсы дөпөрасынын приказы келди. Ошону айткыла. Ошону мага данныйларды берсеңиздер, мен буну эфирге алып чыгам туугандар. Эфирге чыгып элге бардына таркатам туугандар. Ачыкка чыксын баардык нерсечи. Анан кийин багы эмне деген сөздөр бар, секретный, не секретный. Ол нерсе бизде жок болуш керек туугандар. Бул адам жалуу эле саясий маанайда камап атат. Буну үчүн Тилекматтечи. Ошон үчүн кече мен эфирин көрдүм, үйүн тинтегендерин көрдүм. Ошол жердеги бир жаш бала экен, следователь, сүрөткө тартпаң, видеого тартпаң деп. Эч кимдин укугуң жок, тартабыз биз, видеого тартабыз. Адилетсиз нерсени биз видеого тартабыз. Мен дагы айтып кетем. Биз жеңилбейбиз, биз өз укугубузду талап кылышыбыз керек. Ошо Садырова айткан, мына толук канды ишке киреше элекмин деп, уже 6 ай өтүп кетти. Бул авам дагы 100 жыл берсек да толук ишке кирбейт туугандар. Ошон үчүн туугандарым, менин жердештерим, бордошторум, ушул биз Манас атабыздын урпактары болобуз. Бизде баягы Патхалим деген кан жок болду. Билбейм, каяктан кирип кетти, бир улут менен аралашып кеттикпи, мен түшүнбөйм. Бизде Патхалимиз да болгон эмес туугандар. Ошон үчүн эми туугандар мындай да, эми бул киши бийлик эмнеге ошол мурда эле Акаев маалында эле ушу 7-нчи этажга чыкканда ажидар болуп кетет. Бийлик ошондой туугандар. Бийликке келгенден көзүң май басып калат, билбей калат. Мына жанында жүргөн ошол эле биримдиктин партиядан жүргөн, экенин Кыргызстандан жүргөн оролуптар, ошол эле Райым миллион сердик кардинал, ошол эле Кыргыз көлө управляет, ошол эле Атамбаев управляет, ошол эле Жээнбеков управляет. Мына айтканда, бул Садыраваңарды бир 7 адамбы, 6 адам управляет, мына чын ачык айтыш керек. Бул жеке өзү ишт экенин чече албайт. Ачык эле айтыш керек ал нерсеничи. Көрүнүп турат да. Иштейм деген адам, мен айттым, 10 күндө результат көрсөтмөк. 10 күндө результатты көрсөтмөк. Иштейм деген адам. Анан кийин сценарий кылып окшоштуруп, Райым эке камап, кичине 1-2 ай отуруп бериңчи деп. Же Коляка 1-2 ай отуруп бериң, жана үй камагына чыгарып беребиз деп. Бул элдин алдаган көрүнүп турат да, сырттан бардыгы эле көрүнүп турат. Анан ошого подаваться эткен ошо министр, МВД, эми бул УКМКнын төрагасына сөз жок. Ол Ташиевке мен сөз жок. Бул кишини мен мошенниктигин давно эле билет элем.
Bularga söz jok tugandar. Bularga elдің kızıkçılığı gereği jok tugandar. Bularga tölkü özünün çöntögü, saka, kırgızça aytkanda sakası tugandar. Akça. Bular akça degende jörmölөгөн turgan adamlar oşantip jörüp beylikti basıp alıştı, oşol tugandar. Hem ne demeyim, başka ayla jok. Emi azı birigip turup biz bir konsensuska geliş kerekpiz. Oşole azırkı sayasat manayda жаткан Тилекматка, Сегизбаевка, Курсан Асановка боштондук. Ошону тилейм мен. Ушул тарапташтарына кайрылып кетет элем туугандар. Талап кылгыла боштондук. Ол не? Ошол Сегизбаев неге отурат? Сегизбаев мен азыр Сегизбаевди кайта ойлоп калдым, туура эле камаган экен депчи. Анан Садыр Нуркожоевичти gördük de. Tuра эле камаган экен да. Действительно преступление кылган экен, ошон үчүн камаган экен. Ошонун милдетине кирген туугандар. Мен айтып берем. Мисалы Сегизбаев саясий манада өч алып катары камалды. Мен азыр мен чын айтып берем ал нерсечи. Курсанов деле ошол. Курсанов деле бирок саткын Курсан Асанов. Бирок адамгерчилик как солидарность айтып коеюн. Бунун аялына куугунтук болду, өзүнө куугунтук болду. Булар bu da siyasi manada tuğanlar. Men şu Kursan Hasan'ı 8 Tилекматтын тарапташына çağırıp кетем. Tuğanlar. Çoğula sizlerge hiç kim zapret kıla. Çıkkıla, mitingdi kılgıla, talapты koygıla. Mına kamay turgan adam çok bolsa men taap berem. Kimderdi kamaş ki? Mına 120 deputatты kamagıla tuğanlar. 120 deputat var. Oşanın içinden bir 110'u, 100 yok degende 115, 105'i kamalat tuğanlar. 105'i kamalat bir 15'i mындай средний мындай чимкирке окшоп кетейин деп кичине өздөрүнүн позициясы бар. Ошолор камалбашы мүмкүн, бирок мыйзамсыздалган айлыктарын кайтарып алышыбыз керек. Ошол туугандар. Булар мыйзамсыз. Камай турган болсо Садыраваны камагыла. Садыраванын күнөөсү өтө көп. Бул мыйзамсыз түрмөдөн чыкты. Мыйзамсыз алып чыгышты, мыйзамсыз бийликти басып алды. Мына мен сиздерге статьяны айтып берем, мына бизде статья, уголовный кодексте статьялар көп. Мыйзамсыз бийликти басып алган статьяларды айтып берсем туугандар. Буга жок дегенде 10 жылдан 15 жыл, 20 жылга чейин өтө строго режимде отурат туугандар. Мен башында айтып коем. Мен башында айтып кетейин туугандар. Мен дагы эфирге кирем. Мен бул боюнча калып коеюн. Азыр менин иштерим чыгып калды. Мен дагы звонок кылам.